Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат, аны мен Гүлмеркин кызы тааныштырам. Дүйнөлүк океандын деңгээли тез рекорддук түрдө көтөрүлүп жатат. Окумуштуулардын айтышынча, дүйнөлүк деңиз деңгээли мурдагы 27 кылымдар бою ар кандай өсүшүнө салыштырмалуу 20-кылымда тезирээк көтөрүлүүдө. Мындай абал жагымсыз болушу мүмкүн. Мисалы, бул чакан арал мамлекеттерди жууп жана материктик айрым пайдалуу аянтты ажыратышы мүмкүн. Ошондой эле ал сел жана суу ташкындарынын көбөйүүсүнө алып келет. 1950 бери дүйнө жүзүндө 8 миллиондон ашуун суу тышкыны болсо, анын жарым эле Америка Кошмо Штаттарында болгон. Американын Раткерс университетинин изилдөөчүлөрү абал анча жакшы эмес экенин моюнга алып, бирок жагдайдын өзгөрүшү мүмкүн экенин айтат. Ал үчүн казылма отунду пайдаланууну токтотуу керек. Бул дүйнө жүзү боюнча кыстырма маалымат болду. Эми Борбор Азия өлкөлөрүндө абал кандай? Ага кененирээк токтолсок. Кытайдын түштүгүндө аба ырайы жылуу, түндүгүндө анча эмес. Ошондуктан Ак Суу шаарында күн ачылып жылуу болсо, Үрүмчү шаарында термометр көрсөткүчү минусту көрсөтүп турат. Казакстанда жаан-чачындуу күндөрдөн соң күн ачылып, термометр көрсөткүчү жогорулай баштады. Өзбекстанда жаз мезгилинде күн жыл баштады. Жаан-чачын күтүлбөй, абанын температурасы плюс 26 градуска чейин көтөрүлөт. Түркменстанда да так ушундай жылуу болмокчу, бирок Ашхабад шаарында жаан жаап, чагылган жүрүшү мүмкүн. Тажикстанда болсо жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы плюс 25 градуска чейин көтөрүлүшү ыктымал. Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, тоолуу жерлерде жана тоо этектеринде жолдор тоңголок тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы бир аз жогорулайт. Мына ушундай аба ырайы тууралуу маалыматыбыз ушундай болду. Кандай гана аба ырайы болбосун, 11 каналы сиздерге булутсуз маанай каалап өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.